Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин класстык саатыбыздын темасы коронавирус деген эмне? Балдар, бүгүн биз сабагыбызда коронавирус деген эмне деген темада сабак өтөбүз. Коронавирус деген эмне? Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоодон тарта оор курч респиратордук синдромго жана ичеги карындын оорушуна алып келет. Бул оору өзүнө бир нече чынжырлуу РНК молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталат. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бирок курч респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Коронавируста типсиз пневмония менен оор курч респиратордук синдромдун формасында коштогондуктан бейтаптар өлүмгө чейин дуушар болот. Себеби дарт дем алууну кыйындатат. Коронавирус менен ооруган алгачкы адам 1965-жылы каттоого алынган. 20-кылымда аталган вирус адамдарда жана жаныбарларда курч респиратордук оорулардын козгогучу катары белгилүү болгон. Бирок өтө кооптуу инфекциялардын катарына кирген эмес. 2000-жылдары коронавирустун SARS-CoV жана MERS-CoV деген түрлөрү жайылып, адам өмүрүнө коркунуч жарата баштаган. Балдар, бизде вирус эмнеден келип чыкты деген суроо туулушу мүмкүн. Кандай ойлойсуңар? Вирус эмнеден келип чыкты? Вирус учурда Кытайдын окумуштуулары жаңы коронавирус жылаандар аркылуу тараганын божомолдоп келишкен. Алар вирустун структурасын реконструкциялап көрүшкөн. Натыйжада анын генетикалык структурасы Кытайдын түштүгүн байырлаган түрдүү түстөгү тарам-тарам болгон крайт жана Кытай кобраларына жакын экендигин аныктаган. Илдеттин негизги белгилери кандай? Ухан шаарынын саламаттык сактоо комитети коронавирустун жаңы түрү алгачкы этабында дене табынын көтөрүлүшү жана жөтөн менен коштолоору узак убакытка чейин жеңил абалда болоорун билдирген. Оору улгайган адамдардын арасында жана башка өнөкөт илдети бар адамдар арасында дароо оор формасына өтүп кетиши мүмкүндүгүн эскертишкен. Азырынча дарттын дабасы табыла элек. Учурда коронавирус менен жабыркагандарды дарылоо жолу так аныктала элек. Россия оорунун вакцинасын даярдоого ниеттенип, ага жарым жыл кетиши мүмкүндүгүн жана бул арзан болбой тургандыгын жар салды. Башка өлкөлөргө да тарап жатат. Дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрү аба майданындагы текшерүүнү күчөтүштү. Учурда Гонконг, Макао, Тайвань, АКШ, Япония жана Түштүк Кореяда, Россияда, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстанда да катталды. Бул коронавирус оорусун алдын алуу жолдору адам ооруну жуктуруп албоо үчүн бир катар алдын алуу чаралары бар. Дем алуу органдарын коргоо каражаттарын колдонуу, мисалы, медициналык бет каптарды тагынуу, антисептикалык каражаттарды колдонуу, эл көп топтолгон жерлерден кийин жана тамак ичер алдында колду таза жуу, оорунун алгачкы белгилеринде эле бейтапканага кайрылуу зарыл. Өз алдынча дарыланууга жол бербешибиз шарт. Балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна келип жетти. Силерге үй тапшырма: коронавирус деген эмне, ал кандай оору, сасык тумоо менен коронавирустун айырмасы эмнеде, бул ооруну жугузуп алган адам кандай абалда болот, бул оору эмнеден пайда болгон, азыркы учурдагы абал кандай жана башка ушул сыяктуу суроолорду интернет булактарынан таап келип жооп беребиз кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта калгыла.